Андан кийинки суроо Саид бин Али бин Вахид Ал-Кахтани жазган «МУСУЛМАн КОРГОНУ» деген китептеги дуаларды окуса болобу, айрыкча эртели кеч айтылчу зикирлер деген жерин. Жана ошол эле автордун дуалары деген китеби бар. Ал жерде жалаң дуалар жазылган. Эгер бул китепти окуганга болбосо, кайсы зикир жана кайсы дуа китеп окуса болот. Мен билишимче бул азыркы замандагы кыскача жакшы жазылган китептердин, жакшы китептердин бири ушул. Анан бул муаллифтин мындай мен жеке тааныбайм, бирок бизде таралып жүрөт. Албетте ошол ичинде жазган дуаларды бул колунан келишинче далилдер менен каяктан алган булактары менен баарын эскерип жазып кеткен. Ошо мен жана «МУСУЛМАн КОРГОНУ» жөнүндө айтып атам да. Анан бери дуалар деген китебин билбейт экенмин. Аны окуган эмес, биринчи жолу окуп атам. Коргонуп кеткен. Анан анын ичинде аябай жакшы көп дуалар бар. Ошо пайгамбар саллаллаху хадистер менен тастыкталган көп дуалар бар. Манан арасында мисалы далил жактан, хадис жактан талаштуу болгон маселелери бар. Мисалы жана эртең менен кечинде окулуучу дуаларга байланыштуу хадистер же ошо башка дуаларга байланыштуу. Мисалы кээ бир алдымдар туура десе, кээ бирөөсү туура эмес деген хадистер бар. Анан бул эми бул хадистин мисалы кээ бир хадистер бул жана иштихадка да байланыштуу болот да. Мисалы хадистер мында жалпы айтканда баардык алдымдар туура деген хадистердин топтому бар. Баардык алдымдар туура эмес жалган хадис деген топтор бар. Ошо алсыз деген хадис топтому бар. Анан кээ бир хадистер бар. Талаш тартыштын ортосунда кээ бирөөсү даифси, кээ бирөөсү сахих деп, туура, кээ бирөөсү туура эмес деп айткан хадистер. Ошондой хадистер бар. Ошо талаш тартыштуу. Анан такыр эле жалган ошо такыр эле алсыз болгон хадистин барбы же жокпу мен билбейм. Анткени бул китептин баарын окуп өкүм бергендей болгон жокмун, ошол себептен айта албайм. Бирок жана эртең менен кечке байланыштуу болгон зикирлерде ошо талаштуу болгон хадистер бар. Анан муну дагы азыр бул жерде айта албайм толугу менен кайсынысы деп, анткени мен деле кээ бирөөсүн угуп жүрөм, бирок аныктап ушул кайсысы туура болду, кайсысы туура эмес болду деп аныктап издеп көрө элеким. Аллаху алам, эми аракет кылып көрөйүн. Ошондой таап калган болсом, анан ошондорду айтканга же болбосо баягы ичинде анык болгон талаштууларын таштап, анык болгонун кийинки сабакка иншалла даярданга аракет кылайын. Үлгөрүп калсак айтып беребиз. Аллаху алам.